Саламатсыңар мен сүйүктүү өнөктөштөрүм. Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Анда эмесе математика сабагын баштайлы. Бүгүн биз силер менен мисал маселе иштейбиз. Туура, таза, катасы жазууга аракет кылабыз, балдар. 79 иш. Маселе экен. Ремонттоочу цехте күнүнө 5 трактор ремонттошуп, 3 күн иштешти. 4-күнү 6 трактор ремонттошту. Бардыгы канча трактор ремонттолду? Туюнтма түзүп чыгар. Ремонттоочу цехте күнүнө 5 трактор оңдойт экен эле. Ал эми 4-күнү 6 трактор. Ошонун баарыны туюнтма кылып түзүп чыгарабыз. Балдар, маселенин шартын туура түзүп алсак, биз калганын оңой эле чыгарып кетебиз. Маселенин берилишини туура окуп, шартыны туура түзгөнгө аракет жасайлы. 80-иш. 80-иште бизге мисалдар берилиптир. Ошолорду чыгарышыбыз керек. 5 менен 6-нын көбөйтүндүсү 30-га барабар дейт. Андан кийинкиси 30 бөлүнгөн бош квадрат коюп коюптур. Биз ал жерге кайсы санды койсок, барабар 5 чыгат. Ойлоп көрөбүз. Биринчи мисалга карап чыгарабыз. Бизде берилген бош квадраттарга сан коюп чыгышыбыз керекпиз. Андан кийинкисиде 30 бөлүнгөн бош клетка коюптур дагы барабардыгында чыгарбаптыр. Жакшылап ойлонуп, балдар, биринчи мисалдарды карап чыгарабыз. 30 бөлүнгөн 6 барабар 5. 30 менен 6-нын тийиндиси 5-ке барабар. Андан кийинки берилген мисалдарды дагы ушинтип тууралап чыгарабыз. Бош жерлерге биз сан коюшубуз керек. 81 иш. Амалдарды мамыча түрүндө жазып чыгар дейт. Мамычаны билебиз, Мен атайын силерге китепте берилгендей кылып эле жазып көрсөттүм. А силер дептериңерге мамыча түрүндө жазып чыгарасыңар. 82 иш. Фигуранын периметрин аныкта. Сызгычтын жардамында фигураны ченеп, 4 жагын тең, периметрин чыгарабыз. 83 иш. 2 жана 4 цифралары катышкан 4 орундуу сандарды жаз. 2 менен 4 цифраларын катыштырып 4 орундуу сан жазабыз. 4 орундуу сандар булар миңдиктер. Анан канча сан жаздыңар, ошону эсептеп коесуңар. 84 иште 72 345 8796 сандарынын разряддарын үлгү боюнча жаз дейт. Үлгү катарында 85 саны берилди. 5 бирдиктер, биринчи разряд. 8 ондуктар, экинчи разряд. Берилген 3 санды дагы ошентип жазабыз. Балдар, бизге бүгүн оңой эле мисал маселелер берилиптир. Аларды чыгарабыз дагы. Үйгө тапшырма 85-86 иштер. Бүгүнкү математика сабагыбыз аяктады. Сак саламатта калгыла.